Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тил сабагын баштайлы. Бул сабак 4 класстар үчүн. Бүгүнкү сабагыбыз көнүгүүчтүү. Демек сабагыбыздын темасы көнүгүүчтүү сабак экен балдар. Буга чейинки өтүлгөндөрдү кайталап, көнүгүүлөрдү иштеп машыгабыз. Бүгүнкү сабакта сүрөт боюнча суроолорго жооп беребиз, муундардан сөз курайбыз, керектүү сөздөрдү коюп, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Сүрөт боюнча суроолорго жооп жазгыла. 36 бетти ачкыла балдар. 4-көнүгүү 36 беттеги. Дептериңерге бүгүнкү числону жазып, класс ишин жазып, жуманын кайсы күн экенин жазып, анан 36 беттеги 4-көнүгүүнү иштейсиңер. 4-көнүгүүдө 6 суроо бар. 6 суроого жооп жазганга аракет кылгыла. Күзгө тиешелүү сөздөрдү ооз-эки атагыла. Бул сөздөрдү өзүңөр өз алдыңарча окуп, ооз-эки атаганга даярдангыла. Кар мисалы. Кар күзгө тиешелүүбү балдар? Кар качан жаайт? Кар качан болот? Демек күзгө тиешеси жок. Кар кышында болот. Кышында кар жаайт. Демек күзгө тиешеси жок экен. Салкын тиешелүүбү? Ооба, тиешелүү. Калганын өзүңөр иштегиле. Эми муундардан сөз курагыла. Муну дептерге жазасыңар. Карасаңар балдар, кандай муундар турат? Бул китебиңердин 37 бетиндеги 1-көнүгүү, 21 сабактагы 1-көнүгүү муундардан сөз курайбыз балдар. Кана аракеттенебиз. Булут, түшүм 2 сөздү мен курап жардам бердим. Калганын өзүңөр курайсыңар деген ойдомун. Андан кийин балдар, керектүү сөздөрдү койгула. Бул ошол эле китебиңердин 37 бетиндеги 3-көнүгүү. Керектүү сөздөрдү коюп жазабыз. Ушуну менен сабагыбыз аяктады балдар. Үй тапшырма 38 беттеги 4-көнүгүү. Күз деген ырды жаттайсыңар. Эмки сабакка чейин саламатта калгыла.